Саламатсыздарбы? Менин атым Муратова Азимгүл Рошонбековна. Азыркы кезде Ош шаарынын тургуну болуп калдым. Буга чейин 20 жылдан артык Россияда жашап жүрдүк. Бул жерге келип, балдарымды окууга жайгаштырдык. Бул жерден үй алып жашап калганга аракет кылып атабыз. Келгенден бери жумушка орноштук. Строительный компанияда коммерческий директор кызматына иштеп атабыз. Ага чейин Россияда юридический компанияда иштеп жүргөнбүз. Өзүбүздүн мигрант жердештерге жардам берип жүрчүбүз. Россиядагы мигранттар тууралуу айта кетчү болсом, ал жактагы ишим эмнеден башталган? Сотко түшкөн биздин Кыргызстан жарандары өтө көп. Аларга котормочулук кызматка чакырышкан алдын соттон. Ошону менен улантырып кеттик. Ал жерге барганда дагы биздин көп кыргыздар өз укуктарын билишпейт. Ошондуктан котормочулук кызмат көрсөтүп аткан учурда биз аларды бурмалап, оң жана жоопторун туура багытка буруп, ошону сотко жеткизгенге аракет кылабыз. Мен үй бүлөмдө чоң уулум 21 чыгып калды. Россияда Иргупс деп айтылат, Иркутский государственный университет путей сообщений, темир жол багыты боюнча университетте бюджетте окуйт. Кызым болсо бул жака алып келип, азыр Макаренко мектебине окууга жайгаштырганбыз. Бул жака келгенден бери динге аралашканга аракет кылып, бүгүн мына аракетимдин биринчи кадамдарын таштап, медресеге келген кезим. Бул жашоодо миң мертебе Кудайга шүгүрлөрдү айткым келет. Азыр биз жакшы заманда жашайбыз деп эсептеймин. Балдарым Кудай шүгүр бар ишенимде, бүт баары окуп жатышат, болгону да бюджетте окуйт, аябай жакшы. Өзүм эне катарында жакшы багыт, билим, таалим бергендиктен деп ойлоймун. Баламдын окуганы, кызымдын окуганы, үй бүлөм курамы сакталып, ушул күнгө чейин бар болуп келаткан.